Мына ушундай ак ниет менен Ош шаарында дагы бир ири долбоор ишке ашууда. Жакшы проект болсун, тез бүтсүн, жаштарыбыз кийин эстеп жүрө турган, элге пайдасы тийген, эл пайдалана турган ушул проект болсун, ак жолтой болсун. Акбура дарыясынын жээктерин оңдоо жана көрктөндүрүү долбоору 2 этаптан турат. Азыркы учурда жумуш башталып кызуу жүрүүдө. Маалыматка караганда бул жерде балдар ойночу аянтчалар жана башка бардык шарттар каралган. Ал эми бүткөрүү 1 жылга деп пландалууда. Мындан тышкары шаардын күнчыгыш тарабына жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдор жана батыш тарабына да ушундай эле шарттар каралган. Вахапов көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин курулуш жүрөт. Бүгүнкү күндө биринчи этабына ылайык 2,55 чакырым аралыктын жээктерин бекемдөө, сметалык иш кагаздарды толугу менен бүткөрүп, курулушу мыйзамда белгиленген тартипте башталды. Жалпы 5 чакырым жер бекемделет. Ана бүгүнкү күндө 2 этап менен бердик да. Биринчи этабы Вахапова көчөсүнөн Нурматова көчөсүнө чейин тендер бердик. Анын сметалык баасы 325 миллион. Утуп алган баасы 250 миллион утуп алды. Жоопкерчилиги шектелген компания, курулуш компаниясы утуп бүгүн иш баштадык. Байкап атат, бүгүн эмес 1 ай мурун баштаган. Биз шарт боюнча биз акчасын чечки секталардын өздөрүнүн акчасы болуу үчүн 30% чейин өздөрү баштап, биз кече жакында акча кичине которуп бердик, 20 миллион акча. Долбоордо 10 жөө адам өтүүчү көпүрө куруу да каралган. Коопсуздук тосмолордун жалпы узундугу 4985 погондук метрди түзөт. Ал эми жалпы жаткан жер тилкесинин аянты 14,9 гектарды түзөт. Төшөлүүчү брусчаткалардын аянты 17650 метр квадрат болсо, асфальтталган бетондун аянты 5750 метр квадрат. Жана ошондой эле дамба курулат. Дамбаларды куруп атабыз. Дамбаларды өтө мындай заманбап куруп атабыз. Ал жөн эле дамба эмес, аны көркүн дагы элдер эми эс ала турган жерге сапатына көңүл буруп атабыз. Мына могу жерде эс ала турган жерден 5 миң бар бизде. Ушундай нар көз, бер көздө ушундай парктарды куруп кетебиз. Аталган долбоор жергиликтүү жана республикалык бюджеттин эсебинен курулат. Мындай ири долбоорлор кала бийлигинин пландалган жумуштарынын бири. Шаар башчысынын айтымында мындай иштер өз нугунда жүрүшү керек. Турмуш өз жолунда, өз нугунда өтүш керек да. Биз шаардык мэрия өзүбүзгө пландаштырган иштерди мындан ары да токтотпой ишти алып бара беришибиз керек. Бул биринчи ушуга окшогон Акбура дарыясынын долбоору проект, экинчиси Абдыкадыров көчөсү былтыркы ак ниетке кошулуп, Кулатов кичи чарчасына кошуп, аны баштадык кече ал жерде дагы. Андан сырткары балдарды мына бала бакча менен камсыз кылуусун дагы жакшы жолго коебуз дегенбиз. Бала бакчаларды баштап атабыз. Биз мындайча айтканда бюджеттен каралган проект долбоорлордун баардыгын ишке ашырабыз. Себеби ашырбасак, анда дагы элдер чыгат. Бул шаардык мэрия ушул иштерди убада кылды эле, кылабыз деп айтты эле деп. Анан ошон үчүн биз бардык кылган ишибиз шаардыктар үчүн, эл үчүн улана берет, жасай беребиз. Шаарды оңдоп түзөөдө мыйзамсыз курулуштар алынып салынат. Ал үчүн ишкерлерге, жарандарга эскертүүлөр берилген. Буга чейин мыйзамсыз сатылып кеткен жерлер боюнча да ирети менен иштер жүрүп жатат. Акбура дарыясынын жээгиндеги суу коруу зонасындагы мыйзамсыз берип кеткен жерлерди жокко чыгаруу жөнүндө доо арыз келтирүү жөнүндө сунуш келген да. Биз ошол менен иштеп, бардык материалдарды сот органдарына өткөргөндө бизге мамлекеттик алымды төлөө боюнча деп аныктаманын негизинде кайтарылган. Кийин декабрь айында Ош шаардык мэриянын токтомунун негизинде январь айында буйрук бекитилип, Ош шаардык мэриясынын Акбура дарыясынын 2 жээгин долбоорлоо, санитардык тазалоо, жашылдандыруу проектиси башталды. Андан кийин бул баягы 391-дин арасынан 7 материал Акбура дарыясынын суу коруу зонасынан алыс жайгашкандыктан алар бизден кыскартылып, кайра прокуратура органына кайтарылган. Бүгүнкү күндө 384 материал боюнча иш алып барып атабыз. Кошумчалап кетсек, Акбура дарыясынын узундугу 136 километр, алабынын аянты 2540 километр квадраты түзөт. Негизинен сугатка пайдаланылат, Ош шаарын суу менен камсыз кылат. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак.